Мына Кокту Колоттун ичиндеги өскөн малиналар. Карагайдын арасы жол бою катар тигилген. Çatırlar жоқ, көрүнбөйт. Жол катар дарыя бойлоп чатырды тигип алышып, ушул жерде жатып, малина терип атышкандар. Ассаламу алейкум. Урматтуу Бага Сүрүү каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз Бишкекке жол тарттык. Жолдо келатып, атайын жолдо сатып аткан, малина терип саткан, кожогатты терип саткан жердин үстүнөн өтүп, биз дагы малина терип көрөлү деп чечтик. Ошол жерге түшкөн кезибиз. Бүгүн 10 август 2020-жыл. Чычкан дарыясынын боюндабыз. Азыр түшүп биз дагы элге окшоп кожогат терип көрөлү. Челегин 150 сомдон сатып атышат. Жок, адаштым. Челеги 600 сомдон, килограммы ошондо 150 сомдон туура келет экен. Мына ушул суунун боюнда, ар бир түшкөн сайдын боюнда мына ушундай малина өсөт экен. Жапайы малина, муну эч ким өстүрбөйт, эч ким карабайт, эч ким суу койбойт. Биздин малинасынын айырмасы ушул, майдарак. Бир эле жолу түшүм берчү малина. Азыр сиздер менен түшүп ошол малинаны терип көрөбүз. Азыр кыйынчылыгы кандай экен, кандай терсе болот. Бир терип көрөлү, кызыкчылык үчүн. Анда эмесе кет, биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына достор, Чычкан сайдын боюнда, дарыянын боюндагы өсүп аткан кожогаттар. Бул малина 2 жылдык гана бутагынан берет. Эч ким өстүрбөйт, эч ким суу койбойт, эч ким карабайт. Өзү өсүп, уругунан түшүп, көбөйүп аткан малина. Азыр терип, мөмөсүн көрсөтөйүн. Мөмөсү майдарак келет. Мына бышып аткан малина. Бир күндө бир адам балким 10 килограмм, балким 5 килограмм терет болушу мүмкүн. Канча тергенин билбейм, себеби эч бир терип көрбөдүм. Майдарак келет мөмөсү. 2000 малина караганда кыйла майда. Жыттуураак келет. Бир аз кычкылыраак. Мына достор, малина. Ушул малинаны теришип, кечке жолдун боюна алып чыгып сатышат экен. Жол катар малина сатып аткан балдарды кезиктирсе болот. Аралап терип көрөлү. Мына малина. Мал жеп, адамдар терип кетип, бышып бүтөйүн деп калган убакыт экен. Арасынан терип атабыз. Мына достор, тергенге кыйынчылыгы болбосо, эс алганча малина терүүгө болот.
Саламатта тұрыңыздар достар. Сіздер менен кайрадан эфирде көрүшкөнгө чейин. Тынч аман болуңуздар.